Berде. Егер тура көрсөңүз, егер жок мен мага баары бир сен силер кандай кыласыңар, мен элдин сөзүн толуп коюм дей турган болсоңуз, анда элдер анда эртең өзүнүн ишин кыла берсин. Эртең анда аброй сизге чек келет да. Анда чынында айтайын. Жок, эгер ответственность мы на себя не берем, да? Анан эртең сиздин алдыңызга келип, мына жаштардагы аксакалдар да келип, жашнакай алдыңызга келип өтүп атат. Кел жашнакай келип отуруп, мыйзам чегинде сүйлөшөлү, мыйзам талаасында сүйлөшөлү. Эч чыкпайлы. Мына жерде барыңыздарга чоң рахмат, Аллах разы болсун. Берде именно бүгүн элди чыгарбай, жаштар эле келип туруп, аксакалдар менен лидерлер келип туруп сүйлөшүп кирейли, акылдашайлы. Азыркы ситуацияга жараша сиз менен келип, монча жаш келип, эгер азыр мындай болуп калбадыбы, кайрылга барбай 2000, 3000, 5000 адам топтолгон жерде эле анан элге мындай элдин үнүн угат да, ана депчи. Мынтип келип жашнакай келип лидерлер менен келгенде көп жерде тоот өрбөйт да. Ошон үчүн баа берде мен мындай эле түшүндүм да. Берде Yanında öyle görünüp atmayı böyle ne yazanlar o şokulda kardeşim ben Mitingге gezseniz. Oşo sadece yaparsınız mı? Beyler şaylakanda как раз oşo mitingde men de жүрдüm. Заказ oşo жерде жүрдüm да мен да. Elin atынан kim Айдар мырза? Elin atынан siz сүйлөгүңүз жок да. ошо мен берде отурган элдин атынан биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти анан жогорку кеңеште сүйлөп атты. Алас элдин атынан. Мен жердеги жаштардын атынан сүйлөп мен. Ушул жерде жаштар. Ама булар эл эмеспи? Жок, берде эл эмеспи? Сиз сөзүңүздү. Berden daha sonra da siz var. Aylandırmanız короче. Калганы мыйзам чегинде. Мен мыйзам чегинде. Yok siz daha sonra da yapıyorsunuz. Biz yine de çıkıyor boşunda. Biz şöyle Oşo kim biz oşonda? Kim biz? anda ruhsat veresiz mi? Yeter yaşlığa dıştık miting kılalım. Bunlar ki kanmet olsunlar. Ruhsatın ver. Ruhsat bağlasınlar. Yeter buradan da yazdık anda. Sizin ne kadar var? Min kişi çok oldu. Республикалык штабтын чечими менен Respublika штаб çeçimine biz onu ayttık. Aslında митинг өткөрүп, элге орунду жайылтууга уруксат берилбейт. Эгерде ne ruhsat verildi? бул республикалык штаб Жаңа айтып чечими атасыз сиз. Алар өзүңөрдүн ишиңер, мыйзам алдында Benim zakonunu tak örbeyi. Jönel zakonunu satay beresiңер. El berden narazı болуп атат. Чисто. Көрүңүз. Bari çıkıp verdi. Yeni Лично башын ыйдеп коюп. Yeni zaten yeni yaptılar. Элдер келип атат. Чисто мына нерде местный адамдар келип атат. Ар бир райондун балдары келип атат. Недечи? Асыз кайра туруп туруп эле, плевать короче, блин, неңизиңер ошонулга мен тетак мен чечем деп атсыңар. Ошо туура койм сиздики. Sözünde yok. Biraz мындай эме Жок, просто мындай эле айтып коюңузчу. Эркек мен эгер вдруг элдер чогулуп кетсе мен элдин астына чыгып туруп дал ушул сөздү сүйлөп берем деп. Айтып коюңузчу чисто. Şu sözü Что бердең да сондай чыгат билейин да. Бак ичине жапылбагандай. ишиңерди кыла бергиле дегенде сөздү сүйлөп бересиз. мындайда жигиттер. Жок, түшүнүп атам. Бирок Bizden mizamda biliyorsunuz. Менчи. А сиз кайра бизди бак. Адам катары көрбөй, булар менен келип атып, сен эл үчүн сүйлөп. Биз деле элбиз. Биз да ошо көйгөй менен келип атабыз. Мен деле артымда бир 30-40 бала тургандар, мен ошо көйгөйдү айтыпчы. Мындай нерселерге жигиттер мындай кылайчы. Биз турайчы. Мен силердин аргументиңерге жооп бердим. Салык боюнча, официант боюнча, Аны менен